Астанада Казакстан президентинин жана Иорданиянын королунун катышуусунда бизнес форум өттү. Иш-чара эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүн чогултту. Касым-Жомарт Токаев белгилегендей, форум эки тараптуу өнүктүштүктү жаңы барак ачат. Бүгүнкү күндө Казакстан аймактагы эң ири экономика бойдон калууда. Бул жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 6%-дан ашык өстү. Республика транзиттик транспорттук дарамитин жигердүү өнүктүрүүдө. Казакстан аркылуу 12 эл аралык коридор өтөт. Бул өлкөнүн Евразиядагы стратегиялык логистикалык хаб катары позициясын бекемдейт. We are actively developing major international transport routes, including Middle and North. Биз ортоңку коридор жана түндүк-түштүк коридору сыяктуу ири эл аралык транспорттук каттамдарды активдүү өнүктүрүп жатабыз. Актау жана деңиз порттору Каспий деңизи аркылуу жүктөрдүн транзитин камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. Былтыр Курык портунда жылдык өткөрүү жөндөмдүүлүгү 1 миллион тоннага чейин жеткен дан терминалын ишке киргиздик. Мындан тышкары Актауда өткөрүү жөндөмдүүлүгү жылына 240 000 контейнерди түзгөн контейнерди хаб курдук. Ошондой эле Акаба портунун стратегиялык дараметін пайдалануу боюнча биргелешип иштөөгө даярбыз. In cooperation aimed at harnessing the strategic potential of the Aqaba port. Мамлекет башчысы Казакстан менен Иорданиянын агробизнес тармагындагы өнүктүштүгүнүн дагы мүмкүнчүлүктөрүнө ишенет. Өлкө дан эгиндерин экспорттоо боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 10-дукка кирет. Казакстан жыл сайын 10 миллион тоннадан ашык буудай жана 2 миллион тоннага жакын ун жеткирип турат. Kazakhstan is well positioned to supply high quality. Биздин өлкө Иорданияга жогорку сапаттагы органикалык, адал жана экологиялык жактан тең салмактуу айыл чарба өнүмдөрүн жеткирүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Биз Иорданиянын Аль-Джазира Аргикультурал компаниясынын Казакстанда кош фабрикасын куруу демилгесин кубаттайбыз. Бул долбоор биздин өлкөлөрдүн ортосундагы айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты чыңдоого багытталган конкреттүү кадам болуп саналат. Agricultural partnership between our countries. Касым-Жомарт Токаев өз ара пайдалуу өнүктүштүктүн артыкчылыктуу багыттарынын катарына атомдук энергетиканы, санариптештирүүнү жана фармацевтикалык өнөр жайын атады. Акыркы тармакта эки тараптын тең ийгиликтери бар. Иордания дары-дармек өнүмүн дүйнөнүн 85тен ашык өлкөсүнө жеткирет. Казакстандын дагы дары-дармектери жана медициналык жабдуулары өндүрүүдө ийгиликтери бар. Мамлекет башчысы Каз Биофарм компаниясын жана иорданиялык Даувет компаниясынын вакциналарды жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жана аймакка өз ара экспорттоо пландарын кубаттады.